Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Бул чыгарылышта акыркы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Видеону аягына чейин көрүп, лайк коюуну унутпаңыздар. Көк Бөрүдөгү эң бүлүк, эң мыкты аттардын бири Көк Мончок өлдү. Аскат Аскаров менен Көк Мончок мыкты оюн көргөзчү эле. Бул атты унутпайбыз. Убагында достук командасын алдыга жакшы эле жетелеген. Сиздин эсиңизде калган оюну кайсы? Быйыл аттар катар менен өлүп жаткандыгы өкүнүчтүү. Ынтымактын быйыл 2 оюнда 4 аты өлдү. Аттардын баасы асман чапчыйт. Оюнда кечке сүзгүлөп травма алып оңоло албай өлүп жатат. Буга чейин достуктун дагы бир нече аттары өлгөнү жөнүндө маалым болгон. Ынтымак командасынын жетекчиси команда тууралуу төмөнкүлөргө токтолду. Сюрприз! 2 эсе көп интернет. Переходи на О тарифтеринде. Сенде дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр бар. Көбүрөөк баарлашуу, көбүрөөк көрүү, көбүрөөк ырахаттануу. Жазды О мобилдик оператор менен тосуп ал. Дастан Аспековичтин убагында Дастанбайкеде ынтымак кандай пикке чыкты десем болот. Бүт болгон турнирлердин баарын жеңип, ошол 3 жыл аралыгында 11 мелдештин 8-өндө чемпион болуптур. Ал федерацияны алып атканда мага аябай жоопкерчилик, коркунучтуу болду да. Ушул команданы мындай түшүрүп албасам экен планканы. Кандай иш алып кете алам? Эртең турнирлерде жеңилип калсак, эл ушуну кандай кабыл алат деген. Кудайдын буйругу менен жакшы ийгиликтер менен келатабыз. Кийинки мелдештерге да ушу аракет кылабыз. Бул тандоолор мен өзүм тажрыйбамдан айтып кетсем, негизи салт болуп эле калган. Талас областында эң биринчиден айыл өкмөттөр арасында оюндар өтөт. Ал оюндарды калтырбайбыз ар дайым. Анан райондор арасында, 4 район арасында чемпионат өтөт. Ар бир районда оюндар болуп өтөт. Ошол 4 оюндун жыйынтыгы боюнча ынтымак командасынын курамы түзүлөт. Көбүнчө көп жылдан бери оюн көрсөтүп жүргөн тажрыйбалуу оюнчулар. Команданын баягы костягын бузбаганга аракет кылабыз. Бирок ошол эле моментте жаңы чыгып келаткан жаш оюнчуларды командага кошуп, тажрыйбасын көтөрүп, кийин команданын келечеги боло турган оюнчуларды кошконго аракет кылабыз. Өзүбүз жетекчилик, анан командабыздын алгачкы маршрут көрүүчүсү бул капитаныбыз Орозбаев Жөкө экөөбүз. Ошол адам менен кеңешип, аттарды тандаганда да көбүнчө тажрыйбалуу аттар, бардыгы жогорку лигада оюн көрсөтүп жүргөн. Ошол эле Аватар, Алмашкыз, Аватар аргынагы канча жылдан бери бир эле ынтымак командасын эмес, Кыргызстан курама командасынын намысын коргоп келет. Ал аттын ээсине да Дамирбайкеге, Кылычбулов Дамирбайкеге ыраазычылык билдирип кетмекчимин. Намыс деп казак туугандардан кандай өлчөмдөгү сунуштар түшкөндө да сатпай, ушул Кыргыздын намысына жаралган ат деп келет. Дагы башка аттар ат алып берип жүргөн, аттарын команда үчүндө берип жүргөн байкелериме, досторума ыраазычылык билдирип кетким келет. Азыр эле ошол аттар көбүнчөсү Кыргызстан курама командасында да дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында Кыргызстандын намысын коргойт, Буюрса.